الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد өткен сабақта şu 7-ci hadisке тоқтағанбыз. Біз өтіп жатқан 40 хадистің 7-ci хадисі бүгінгі сабағымыздың башталышы болады да. Енді бисмилля деп баштай берсек, бұл хадис мындай айтылады. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Bu 7-ci hadis, bu hadiste Abu Ruqayyah Tamim ibn Aws Dari'den sahaba rivayet kılıyordu. Abu Ruqayyah Tamim ibn Aws Dari'den sahaba bu Peygamber menen şu birge жүрген sahabaların biri. Bunun kıskaça tarjımasında bu Madinaga şu Hicrenin 9-жылы келип, Hicre деген Peygamberimiz Mekke'den Madinaga көчкөн жылы да ошондо келип ошондо кабыл алган экен, ислам динин кабыл алып, ana Peygamberimizden şu talimlerini alıp үйрөнүп, бизге динди жеткирген экен. Анан өтө ibadатка бекем, Куранды көп окуган сахаба болгон экен. Андан кийин бул иши ушу Peygamberimiz өткөндөн кийин, Peygamberimizden кийин ушу Абу Бакыр, Умар өтүп, андан кийин Усман разияллаху анху дүйнөдөн өткөндөн кийин Мадинадан азыркы Шамда кот, ошо тактап айтканда Палестинага кетип, ошо Хижранын 40-жылы ошо Палестинада көз жумган экен да. Анан ошол сахаба бизге ушундай деп hadiste aytып берип атат. Anna Nabi sallallahu aleyhi ve sellem qala, albatta Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday deb aytdı dedi. Ad-dinu nasiha. Din bu nasihat deb aytadi. Nasihat deb. Nasihat деген эме бизде кыргызча айтканда насаат деп коет, жоксо насихат деп айтат да. Насиха деп коет арабчасы. Насаат жоксо насихат деп айтат. Ad-dinu nasiha деп Peygamber айтты. Андан кийин сахабалар мындай деп сураш. Кулна, биз мындай деп айттык дейт. Угуп турган сахаба. Лиман? Бул насихат ким үчүн деп биз сурадык дейт. Сурадык деп сахабалар айтканда, Peygamberimiz мындай деп жооп берди. Кала: лиллахи ва ликитабихи ва лирасулихи ва лиаимматил муслимин ва амматихим. Насихат, кыргызча айтканда насаат бул Алла Таала үчүн жана Алла Тааланын китеби үчүн, Куран деген, Куран үчүн деле, ва ликитабихи жана ва лирасулихи жана Алла Тааланын элчиси үчүн болот. Ва лиаимматил муслимин жана мусулмандардын башчылары үчүн, жана андан кийин ва амматил муслимин жана жалпы эле мусулмандар үчүн деп насихат ушулар үчүн деп Пайгамбарыбыз кыскача айтып кетти. Эми кененирээк түшүндүрө болсок, андыйны насиха дегени Пайгамбарыбыз айтты. Кээ бир ибадатта Пайгамбарыбыз муну 3 жолу айтылып айткан дейт да. 3 жолу айтылыпчы. Дин деген эмне дегенде ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha деп 3 жолу айткан экен да. Сахабалар, демек дин деген насихаттын орду өтө чоң экенин билдирет да. Ошол себептен Пайгамбарыбыз көңүл буруп 3 жолу айтылып айткан да. Көптөгөн башка мындай хадистер бар. Пайгамбар кээ бир нерселерди айтарда кайталап элге түшүнүктүү, жетишкиликтүү болуш үчүн айткан да. Ошол сыяктуу эле ушул хадисти айтканда да бул дин деген эмне дегенде бул насихат, насаат айтуу. Дин деген бул деген насаат айтуу. Ошондо сахабалар сурады да, бул эмне, кимдер үчүн деп сурады. Насаатты биз кимге үчүн айтабыз дегенде Пайгамбар жооп берди. Алла Таала үчүн кылат насаат. Жана ал китеби үчүн, жана Пайгамбар үчүн, жана мусулмандардын башчылары үчүн, жана ошондой эле жалпы мусулмандар деп. Эми мындай деген суроо келет да. Биз эми насаат дегенде мындай эле кыргызча түшүнүк менен айтканда түшүнөбүз да, насаат деген бирөөгө акыл үйрөтүп, туура түшүнүк берип, туура жол көрсөтүү депчи. Бирок диндеги түшүнүк андан да чоң да. Ошону түшүндүрүп атат да. Ошондо демек бул жерде Пайгамбарыбыз баштаганда айтып атат, насаат бул Алла Таала үчүн депчи. Демек Алла Таала үчүн насаат кылуу деген кандай? Биз эми Алла Таала акылды үйрөтүү деген манда эмес. Алла Таала бул жерде баш ийип, Алла Таалага моюнсунуп, Алла Тааланын шариатын аткарып, бардык буйруктарын аткарсак, ошонун өкүмдөрүн аткармасак, ошо Алла Таала насаат кылды болуп саналат да. Ошондой эле Алла Тааланын түшүргөн китебине деген демек Алла Тааланын Куранга кандай насаат кылабыз дегенде, ошо Куранды карманып, ошого ишенип Алла Тааланын сөзү экен деп ичиндеги бардык өкүмдөргө баш ийип ошону аткарсак, бул дагы Куранга насаат кылган болот. Ошондой эле
пайгамбарга да насаат кылды деген кандай да пайгамбар экенин таанып, пайгамбар сүйүп, аны ээрчип, баардык айткан сөздөрүн аткарып, көрсөткөн иштерин аткарып, тыйган нерселерин тыйсак, ошонун баары тегине пайгамбарды насаат кылган. Жана ошондой эле мусулмандардын башчысына насаат кылуу деген аларды ошо мусулман биздин башчыбыз деп мойнубуз калып, ошолорду башчы экен деп таанып, жанагы алар менен чогуу жардамдашып иш алып барып, билип билбейсиз анда каталар болсо жумшактык менен осуят айтып дегенде, насаат айтып дегенде түшүндүрүп, жакшылык кылып, алар үчүн дуба кылып жардамдашмай деп да. Жана ошондой жалпы мусулмандарга насаат айтуу деген колдон келген жакшылыгыңды мусулмандарга жумшап, алардын бир тууган экенин деп сезип, алар менен жакшылык жамандыкта бирге болуп, жаман иштен кайтарып жакшылыкка кайтарса, ошонун баары тең насаат айтуу болуп турат да. Эми бул мына кыскача жалпы түшүнүк. Бул хадис жөнүндө көптөгөн алымдар аябай жакшы сөздөрдү айткан. Ошолордун бирин окуп кетсек, бизге мындай Шейх Абдул Мухсин Аббад деген шейх өзүнүн шарх китебинде, ушул хадис болгон шархында мындай деп айтты да, бир чоң алым өткөн экен, ошол китеп жазган экен, ошол китебинде ошол хадиске кыскача шарх берген экен да, ошону азыр окуп туруп мен которуп берейин. Абу Амр ибн Салах деген чоң алым киши өткөн экен, ошол өзүнүн китебинде мындай деп айткан. Ал китептин аты Сиянату Сахихи Муслим минал ихлали вал галат ва химаятуху минал исқати ва сақат деген китебинде мындай деп айткан экен да. والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بالوجوه الخير إرادة وفعلا deydi. Насихат деген, бул насаат айт деген, бул көп маанини камтыган өтө чоң сөз болуп саналат дейт да, чоң маанини билдирет дейт. Бул өзүнүн ичине эмнени камтыйт дегенде, ошол насаат айтып аткан киши, ошо насаат кимге насаат айтып аткан болсо, ошол насаат айтып аткан кишисине барлык жакшылыктарды ошо иш жүзүндө дагы, анан ниетинде дагы, каалоосунда дагы каалаган болсо, ошо насаат деп аталат деп атат да. Ошондо кыямын насхили масура би уджил хайр иратын фи'ла дейт да. Өзүнүн ниетинде дагы, кылган ишинде дагы бардык жакшы иштерди аткарган болсо, ошо кимге насаат айтып атса да, ошол насихат деп аталат дейт да. Эми түшүндүк, ар бир Алла Таалага болгон насихат, пайгамбарына, китебине, жана жалпы мусулмандарга, жана мусулман баштарына болгон насихат айырылат. Эми башынан башталат. Эми Алла Таалага биз кандай насихат кылабыз дегенде, насихату лиллахи табарака ва таала توحيده وصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها дейт. Эми Алла Таала биз кандай насихат кылабыз дегенде, ошолордун эң башкысы эле биринчи Алла Тааланы тавхид менен таануу. Алла Тааланын өзүнө жалгыз сыйынып, аны жалгыз жаратуучу жана бир гана сыйынууга ылайыктуу зат Алла Таала деп айтып, жана Алла Тааланын өзүнүн улук, көркөм, ысым сыфаттары менен сыпаттап, ошо Алла Тааланы кемчиликти билип, ошо ысым сыпаттарын бурмалабастан ошонун баарына мойын алып, жана Алла Таала биз кожоюн деп таанысак, мына ошол дагы Алла Таала насихат айткан болот. Танзих амма юдай ва хайрифа дейт. Жана ошо Алла Таалага дагы ысым сыпаттарына каршы келген бардык нерселерден алыстап, жана Алла Тааланы кемчиликсиз деп, улук зат деп билүү дейт. Жана ошондой эле тажанну мааси, жана Алла Таала күнөө деп санаган, тыйып салган нерселерден алыс болуу. Вал кыями би таати ва мухаббихи би расул ихлас. Жана Алла Таалага толук баш ийип айткан, буйруган нерселерин аткарсак, баш ийген болсок, бул дагы Алла Таалага насихат айтууга келет. Вал хуббу фи вал жана ошо Алла Тааланын жолунда адамдарды жакшы көрүп, Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн адамдарды жакшы көрүп, жана ошо Алла Таала үчүн адамдарды жаман көрүшкө, кимдеги малга каршы чыккан болсо, алар жаман көрөбүз. Кимдеги Алла Тааланын жолунда жүрөбүз, алар жакшы көрөбүз. Ва жихадама кафара би таала жана кимдеги мушу ислам динине каршы чыгып, ислам дининин жайылышын тоскон болсо, ошолорго дагы Алла Тааланын жолунда согуш кылуу дагы бул Алла Таала насихат айтуунун бири да. Жана ошого окшогон башка иштер дейт да. Ва дуа иле залик жана ошондой исламдагы бардык жакшы нерселерге чакырып, төмөнгө жогору айтып кетпедикпи? Ушул нерселерге да элдер чакырган болсок, элдер кызыктырган болсок, ушунун баары тең Алла Таалага насихат айтууга келет да. Демек мындайча айтканда Алла Таалага баш ийип, Алла Тааланын ушул ысым сыпаттарын таанып, аны жалгыз жаратуучу, жалгыз гана сыйынууга татып зат, жалгыз гана сыйынууга татып зат деп билип,
жана күнөөсүнөн алыстап Алла Таала толук баш ийип жүргөн болсок, бул Алла Таала насихат айтып болуп саналат деп бул киши алымчы айтат. Анан экинчиси ван насихату ли китаби дейт. Алла Тааланын китебине кандайча насихат айтабыз дегенде, алга мындай деп насихат айтабыз. Ал иману бихи. Ошол Алла Тааланын түшүргөн китебине иман келтирейик. Куранга жана андан башка мурунку китептерине. Эми биздин мусулмандар Куран жөнүндө айтып атат да. Куранга иман келтиришибиз керек. Тазиму, Куранды улуктап билип, улукташыбыз керек. Танзиху жана баардык кемчиликтерди таза деп билип, тилавату жана ошо Куранды окуп хакка тилавати, ошого амал кылуу. Валвакуфу ма авамири ва навахи жана Куранда айтылган баардык буйруктарга баш ийип жана баардык тыйылуулардан тыйылып жүрсөк, тафахуму улумихи жана Куранда эмне илимдер камтылган болсо ошонун баарын түшүнүп амал кылсак, вамталихи жана кандай мисалдар, кандай окуялар келбесин ошого баш ийип болсок, ошону аткара билип, ошондон үлгү алган болсок, бул дагы эмне? Ошо Алла Тааланын китебине насихат айткан болуп турат. Ва татаббур аяти ва дуа илейхи жана Алла Тааланын аяттын түшүргөн аяттарына ой жүгүртүп, жана ошол аяттарга элдерди чакырып, вадаббу тахрифил галин ва та'limul hadin жана Куранды коргоп, эгерде кимде Куранды бурмалайм деген болсо, четке калган болсо, ошолордон коргоп Куранды сактоо. Мына ушунун баары тең эмне? Куранга насихат кылган болуп саналат да. Андан кийин ва насихату расулихи кариб мин дали. Жана андан кийин ушу Алла Тааланын элчиси болгон пайгамбарыбызга кандай насихат кылабыз, кандай насихат кылабыз. Бул да ошо жогорку айткан нерселерге окшош. Ошонун кыскача десек, ошо пайгамбарга иман келтирүү, иман бие, ой бийма жана пайгамбарыбыз эмнени алып келген болсо, ошого дагы иман келтирүү. Ва тауқируху ва табдилуху жана урматтап сыйлоо пайгамбарыбызды. Ва тамассуку би таатихи жана пайгамбарыбыз эмнеге буйруган болсо ошону карманып аткаруу. Ва хия суннати жана пайгамбарыбыз сүннөттөрүн тирилтүү. Ва истишарату улумихи ва нашрха жана ошо пайгамбарыбыздын айткан илимин бизге жеткен илимин үйрөнүп, жана аны башкаларга жайылтуу. Ва муадату ман адаха ва адаха дейт. Ва адаха дейт. Ошо ким деген ошо жана ошондой эле ким деген пайгамбарыбызга жана анын сүннөтүнө каршы чыккан болсо, биз аларга каршы туруу дейт. Ва муалату ман валаха ва валаха. Эгерде ким деген пайгамбарды сүйүп жана пайгамбарды сүннөтүн сүйгөн болсо, биз да аларды сүйүп, ошолор менен бирге болуу дейт. Ва тахаллуqu би халaqи ошондой эле пайгамбарыбыздын келген адеп ахлактары менен карманып, ошо пайгамбарыбыздын адеп ахлагын ээрчүү. Ва таадду би адаби жана пайгамбарыбыз үйрөтүп кеткен бардык адептерди кармануу болду. Ва мухаббату алихи ва сахабати ва нахматали жана ошондой эле пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн жана сахабаларын жакшы көрүп, аларды дос тутуу. Мына ушунун баары тең пайгамбарыбызга насихат айтууга кирип кетет да. Андан кийин ва насихату ли аиматил муслимин. Мына мусулмандар башларына кандай насихат айтабыз дегенде, ва насихату ли аиматил муслимин ай ли хулафаихим ва qadатихим. Мусулмандардын башларына, ошо баш көчү болгондоруна биз кандай насихат айтабыз дегенде, муаманатунал хакки ва таату фихи дейт. Аларга ошол жакшылыкта жардам берүү. Ошо жакшы иштерге аларга баш ийүү. Ва танбихум ва тазкирум би рифкин утф. Аларга бир акыл насихат айтканда, бир нерсени эскерткенде, жумшактык менен эскертип, жумшактык менен насихат айтуу. Мужанабату хуруж алейхим жана аларга көтөрүлүшкө чыгуудан сактануу, аларга көтөрүлүш чыгып, аларга каршы чыккандан сактануу дейт. Ва дуалахум битафиқ жана аларга жакшы дуа кылып, Алла Таала ийгилик берсин деп аларга дуа кылуу. Ва хассул агhyar ala zalik жана ошол иштерге башкаларды үндөө дейт. Мына ушунун баары тең Алла мусулмандардын башчыларына насихат айтууга кирип кетет да. Андан кийинкиси ва насихату ли амматил муслимин жана жалпы мусулмандарга кандайча насихат айтабыз. Ва хум ха хуна мин ада улил амри минхум дейт да. Бул жерде ошо мусулмандар, жалпы мусулмандар, биз биринчи азыр мындан мурун мусулмандардын башчысын айтып кетпедикпи? Демек андан башкаларын ушу жалпы мусулмандарга кирип кетет да. Мусулмандар башчыларынан башкалары жалпы мусулмандарга кирип кетет. Эми аларга кандай насихат кылабыз дегенде, иршаду мила масалихим дейт. Аларга пайдалуу нерселерге аларды үндөшүш керек да, аларга көрсөтүп. Ва таалихим умуру дини жана динин үйрөтүш керек экен, даават кылып аларга. Дүйнө жана дүйнөсүндө акыретине пайда берчү нерселерди үйрөтүш керек. Ва сатур ауратихим алардын кемчиликтерин жашырыш керек. Ва садду халатихим дейт. Жана алардын кемчиликтерин жашырып, жаап коюу. Нусратухум ала адаихим
وذبوا عنهم дейт. Жана аларды ошо ким душмандар ага каршы келген болсо, аларга жардам берүү, кайсы душманга жана вазаб аларды мусулмандарды коргоо. Мужанабат al-ghish wal hasad lahum. Жана аларды мусулмандарды алдабаш керек. Al-hasad lahum аларга көрө албастык кылбаш керек. ويحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه وما شابه. Жана ошондой эле биз өзүбүзгө эмнени жакшы көргөн болсок, жалпы мусулмандарга ошол нерсени жакшы көрүш керек. Жана өзүбүзгө эмнени жаман көрсөк, жалпы мусулмандарга ошону жаман көрүш керек дейт. Мына бул алым ушундай кыскача тафсирлепти да. Өтө жакшы айтылган сөз. Жана ошого эле кошумча дагы бир өтө айтыла турган маанилүү нерсе бар да. Бул жерде жалпы айтып кетпедик, Алла Таалага, анын китебине жана анын пайгамбарына жана мусулмандардын башчыларына болгон насаат жана жалпы мусулмандарга болгон насаат деп кыскача айттык да. Эми бул жерде дагы айтып кетет, бир орчунчу нерсе бар. Бул мусулмандардын ошо башчыларына кандай насаат айта алабыз дегенди мына кеңирээк жагы түшүндүрүп кетели. Бул жөнүндө дагы Шейх Салих аль-Фаузан деген чоң алым өзүнүн китебинде ушул хадисти шарктап мындай деп айткан экен да. Ошону окуп берейин. Кала вали аимматул муслимина. Жана ошо насиха вали аимматул муслимин ошо хадистин уламасында вали аимматул муслимин насиха ошо мусулмандар башчысына болот дегенде мындай деп шарктап атат да. Ал-мураду би аимматул муслимина улатул умур дейт да. Аимматул муслимин деген дегенде ошол мусулмандардын башчылары, мусулмандарды тейлеп жүргөндөр дагы. Ва насихату лахум такуну би i'tiqadi wilayatihim. Аларга насихат кылуу эмнени түшүнөбүз дегенде, биринчи алардын ошо бизге мусулман бизге башчы экенин биз кабыл алышыбыз керек. Мусулман бизге башчы экенин, бизди башкарат экенин кабыл алып, аларга баш ийип, алардын мусулман башчы экенин чын деп кабыл алсак, бул ушул биринчи насихат айтылган биринчи белгиси болуп калат. Ва самута лахум бил ма'руф вал qiyam bil maham wal amalati yasnidunaha ilayka. Жана ошондой эле аларга баш ийип, жакшылык иштерди баш ийип, жана алар бизге тапшырган иштин баарын убагында жакшы аткаруу дейт. فالموظف والمدير والمدرس والقاضي والمفتي كل من ولي عمل من عمل المسلمين ولاة ولي الأمر عليه فإن يجب عليه النصيحة فيه بأن يقوم به على وجه المطلوب فإن نقص أو قصر فإنه ليس ناصحا لولاة الأمور لأنهم ائتمنوه على هذا العمل فلم يقم به أو تهان فيه. جنا ошондой эле дейт. Ар бир кызматкер, же болсо муалим болобу, же бир сот болобу, же муфти болобу, же болсо бир иштин мүдүрү болобу, ушунун баары тең мусулмандардын башчысына кантип насаат айта алат дегенде, эгерде ошо мусулман башчысы аларды бир ишке дайындады да, ошо жогорку айтып кеткен иштерге дайындабады, бирөөнү мугалим кылды, бирөөнү сот кылды, бирөөнү муфти кылды дегендей. Демек, ушунун баары тең ошо мусулман башчынын кол астындагы алардын мындайча айтканда шайлаган өкүлдөрү болуп саналып калат да. Демек, алар ошо өздөрүнө тапшырган ишти так аткарып, кемчиликсиз аткарып, баардык берилген тапшырмаларды өз ордуна коюш керек да. Эгерде алар ушул тапшырылган нерселерди аткарбаган болсо, же болсо кемчиликти аткарган болсо, анда мусулмандардын башчыларына насаат айтпаган болуп саналып калат да алар. Анткени мусулман башчылары аларга ушул иштерди аманатка тапшырган. Эгерде кимде ким аткарбаган болсо, анда аларга баш ийбеген болуп саналып калат да. Жана ошондой эле дейт. Ва кадалика мина насихати ли улатул умур мунасахатум ан бa'd al-akhta' allati tahsul. Жана ошондой эле мусулмандардын башчысына кандай насаат кылабыз дегенде, алардын ошо кээ бир кеткен каталар үчүн аларга мындай жакшы акыл насаат айтуу, туура жол көрсөтүү. Вала я'ламу нахну. Мүмкүн алар билбей калышы ыктымал дейт да. Фаюбаллаху биха ин канат мин гайрихим ва ин канат минхум юбайн лахум хатаухум фиха дейт да. Эгерде кайсы бир киши ката кетирген болсо дейт да, мисалы ошол мусулман башчы дайындаган адам бир жерге орунга дайындаган болсо, ошол тараптан ката кетирген болсо, анда ошол мусулман башчысына акырын жеткирип ошо ката кетирип атат дейт. Жеткирүү дейт. Же болбосо өзү катарга кетирген болсо, ага дагы жакшылык менен акырын түшүндүрөт дейт. Валакин ла якун хазал фи маджалис дейт. Бирок да ошол мусулмандын башчысынын катасын сен жеткирип ага түшүндүрүп аткан кезде эч качан мындай жалпы жерлерде айтылбайт да, элдин арасында айтылбасын деп. Вала якун хаза фи маджалис дейт да. Элдин арасында айтылбасын. Ау алам мана бир болсо
хутба кылып атканда минбарлар ачып кыйкырып алардын айыбын ачып каталарын айткан болбойт дейт. Иннем хада якун байна насхи ва байна валина. Балким дейт, кимде насихат айткысы келсе дейт, ошо насихат айтып аткан киши менен жана ошо мусулмандын башчысынын ортосунда гана болот дейт да. Имма мушафахатан, имма бет маңдай турганда кезде, ва имма китабатан же болсо кат аркылуу, ва имма ан юса майятсиби ойын би халы же болсо ошо кимдеги ошо мусулмандын башына кирип сөз айтып турган киши болсо, ошого байланыштуу киши болсо, ошого жеткирип айтып коюу дейт да. Ошол жол менен гана мусулман башчысына кемчилигин айтып, туура жолго салып коюш ушул жол менен гана болот дейт. Алейса мина насихат ли валатул калам фи фил маджаз дейт да. Жанагы мусулмандарга насихат айтам деп, мен алардын катасын оңдойм деп, элдин көзүнчө айтуу дейт, бул насихат айтуудан болуп саналбайт дейт. Жана ошого окшогон элдин көзүнчө айтуу же мечиттерден, же минбарлардан, же телевизордон, же радиодон ошого окшогон жалпы элге белгилүү болгон жерлерде кыйкырып жамандап айтуу бул мусулмандардын башчыларына насихат айтуу болуп саналбайт дейт. Лен хада мин хиянат ли валату. Балким дейт, ушундай нерселер ачык айтып кыйкырып элдин көзүнчө айтуу бул мусулмандардын башчыларына кыянат кылуу болуп саналат дейт. Мейли алардын күнөөсү катасы болсо деле дейт да. Катасы болсо деле мындай жол менен айткан болот. Фалейса мин насихат атушахир би хатайхим дейт нас дейт да. Алардын каталарын дейт элдин көзүнчө ачык чыгарып жайуу бул насихат айтууга кирбейт. Лан хада яжуру шарран. Анткени бул жамандыктын үстүнө жамандыкты тартат дейт. Башка эч пайда алып келет. Бан насихату антубаллигахум инстатата далил. Чыныгы насихат айтуу дейт. Ошо сени өзүң жеткирүү дейт. Эгерде сени колуңан келсе дейт, өзүң жеткирүү дейт да. Анын аркасынан сүйлөбөйт. Ау тубаллигахум бил васита же болсо бирөө аркылуу жеткирип түшүндүрүп айтуу дейт. Фейн ажаста ани билагихим. Эгерде сен аларга айтуудан мисалы жеткирүүдөн уже мүмкүнчүлүгүң жок болуп айта албай калган болсоң, мейли түзмө түзбү же бир аркылуу файнер важиба антаспута лернеке мадур дейт. Сенин мойнуңдагы милдет дейт, унчукпай калуу дейт да. Аны кыйкырып сүйлөп айта бербей. Лернеке анткени сенин үзүрүң бар дейт. Сен колуңан келе турган ишти кылам дедиң, бирок кыла албай калдың. Сен Алла Тааланын алдында кечиримдүү болуп саналасың дейт. Амма ман ятакаллам фи шани улатуну индан нас. Жанагы дейт, ошо мусулмандардын башчыларын жөнүндө сөз сүйлөп, элдин алдында сүйлөгөндөр дейт. Вайндал ада жосо душмандын алдында алар жамандап сүйлөгөн дейт. Сөзү айндал хусум дейт. Хада ежур шарр дейт. Мына ошого окшогондор дейт, элдин алдында айтып же душмандын алдында жосо мусулмандардын башчыларына каршы келген адамдардын алдында жамандап айткан болсо да, хада ежур шарр дейт. Бул жамандыкты тартат, жакшылык алып келбейт дейт. Ва юфарриқул умма. Жана мусулмандарды бөлүп жарган кылып келет дейт да. Валейса мин насихат бал хуа мин ал-ta'lib ala ulatina. Бул насихат болсо, балким бул ушу мусулмандардын башчыларына үндөп каршылыкка чакырып, ушу каршылыкка үндөгөн жатат. Ва хуа ашадду анва гыйба дейт. Бул ушак айтуунун өтө оор түрүнө дейт. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. Пайгамбар صلى الله عليه وسلم мындай айткан, ушак айтуу бул өзүңдүн мусулман бүтүнүңдү ал жаман көргөн нерсе менен жамандоо бул ушак болуп саналат дейт. Мына ошондо демек биздин мусулман башчыларыбыз жактырбаган ишти, жактырбаган сөздү алардын аркасынан сүйлөгөн болсок, мына ушак болуп саналат. Керек болсо ушактын дагы эң жаман, анткени биз мусулман башчысын жамандаган болсок, элдердин жүрөгүнө жаман нерсе кирип калып, ушунун аркасынан чоң чыр көтөрүп чыгып жатышкан да. Хада мааматинас фа кайфи би билатул мурди. Дем ошо шейх айтып да, бул хадисте ушак айтуу деп ошо мусулман бүтүнүңдү жаман көргөн нерсе менен айтуу ушак болуп саналса, бул жөнөкөй кантип карапайым адамдар үчүн дейт да, мусулмандардын башчылары. Эми ойлоп көрүлө дейт, фа кайфи би билатул мурди дейт. Мусулмандардын башчылары ушинтип жамандап айтсаң кандай натыйжа келет. Ва хада Валейса хада минкар мункар. Бул эгерде мусулман башчысы ката кетирген болсо, анан кимдеги ушуну ачыкка айтып, элдин алдында жамандаган болсо, бул эч качан жаман ишти кайтарган болуп саналбайт. Кама якул баады, кээ бирөө ушинтип айтат дейт да, биз мусулмандар башчылары ката кетирсе, биз аларды ачык айтып чыгабыз, биз бетин айтабыз деп, анан бул деген жамандыктан кайтаруу болуп саналат деп ойлошот дейт. Андай болбойт дейт. Хада хуал мункар нафсу. Балким дейт, ушинтип айтып ушинтип жамандык элдин алдында жамандап чыгуу дейт, бул өзү жаман иш болуп саналат дейт да. Жаман иштен кайтаруу болбой эле, бул өзү жаман иш болуп.
التشهير التشهير به في المجال فإنكار المنكر له طرق deydi. فإنكار المنكر له طرق deydi. Ошондон бул айттык го, бул ошо мусулмандарды жамандап, мусулмандар машларын жамандап ачыкка чыгарып элдин алдына бул өзү жаман иш болуп, өзү мункар болуп саналат дейт да. Эми шайх айтып атат. Ошо жаман ишти мункарды кайтаруунун өзүнүн жолдору бар дейт да. Инкарул мункар маулат антуса илейхим насих би айи тарикин хада инкар мункар дейт. Би айи тарикин хада инкар мункар. Амма ан азза фа инника таскут дейт. Сен дейт кайсы бир ошо мусулман башчы бирөө ката кетирген болсо, ошого сен насиханы жеткирген болсоң, жакшы жол менен, ошо кайсы бир ошо төмөндө айтып кеткен, кайсы кандай жол болбосун ошону жеткирип, ага жеткирген болсоң, бул андай жамандыктан кайтар болуп саналат. Амма иде ажастанда файники таскут дейт. Эгерде сен аны жеткире албай калсаң, айта албай калсаң ушул анда сен унчукпашың керек. Сүйлөбөшүң керек. Ляннека мa'зур, анткени сен өзүрүң бар. ولا تتكلم فيهم وتقول جنا алар жөнүндө жаман сөз айтпашың. وتقول هذا إنكار ومنكر. Жана аларга жеткирбестен туруп артынан ушак сүрөп, мына мен жамандыктан кайтарып атам деп сүйлөгөн болбойт. هذا لا يجزي شيئا. Бул эч качан эч бир пайда алып келбейт. بل هذا يزيدهم حقدا дейт. Балким сен ушундай кылышың дейт. Бул мусулмандардын башларын кек сакташына, алардын өчөшүшүн көбөйтөт. ويزيدهم غيظا على رعيتهم فتحصل المفاسد дейт. Анан алардын ачуусу келет өзлөрүнүн кол алдындагы кишилерге, өзүнүн элине ачуусу келип, жаман иштерди кылып, анан ошонун аркасынан көптөгөн жамандыктар келет. Балким ушу жаман ачык айтуунун себебинен, алар мисалы кээ бир дааватчы же аламдарга зулумдук кылып коюшу ыктымал да, алар күч кубат менен баса алса кыйнайбыз деп. Вала талабат жана ошондой эле илим алуучуларга дагы зулумду келип калышы ыктымал дейт. Этасаллатуна алейхим бисаби хаза калами кали ва иншалла. Ошо аларга кандайча зулумдук келет, ошо мында ушинтип алардын айыбы, алардын күнөөлөрү жана каталары ачык айтып элдин алдында шылдың катары айтып элдин алдында жамандашынын себебинен ушундай иштер келип чыгып калышы ыктымал дейт да. Мусулмандарга, илим алуучуларга же дааватчыларга кыйынчылык келип калышы ыктымал. Фаяжуру залика шаррун ала умма дейт. Ошонун аркасында анан мусулман үммөтүнө көптөгөн жамандыктар келет дейт. Хада лейса мин насихати улатун мури. Бул мындай нерселер эч качан насихатка жатпайт. Оля минкар мүмкүн жана жамандыкты кайтаруунун ичине да кирбейт дейт. Ва кадалика мин насихати жана ошондой эле дейт. Ошо мусулмандардын башларына насихат айткандын бири дейт. Бул аларга дуа алейхим бис салах дейт. Аларга жакшылык каалап, ийгилик каалап аларга дуа кылыш дейт. Янна салахам салахул умма. Анткени алар оңголгон болсо, мусулмандын башчысы оңголгон болсо, жалпы ошо элдер үммөт да оңолот дейт. Амма лазияту алейхим. Эгерде кимдегим аларга каршы дуа кылган болсо, янна баъданас аулази инде гайра шади ма жахияту алейхим. Анткени дейт кээ бир адамдар ошо билбестиктен же болсо илимсиздиктен мусулмандардын баштарына тескер дуа кылышат дейт да. Хада лейса мин насихат. Bunday нерсе насихатка жатпайт, бул ката иш болуп саналат. Валаважи аддуа алейхим бис салат. Балким биздин мойнубузда милдет аларга жакшылык тилеп, туура жолдо жүрсүн деп, аларга жакшылыкты тилеп дуа кылуу дейт. Юду алейхим бил хотаб дейт. Ошо жумаларда, хутбаларда уйду алейхим бил маджаз бис салах жана отурган отуруштарда аларга жакшы дуалар кылыш керек дейт. Ла тамдахум бима лейса лаху фихим дейт. Сен мусулмандын баштарына дейт, аларга жок нерселер менен айтып, аларды мактабай эле кой дейт. Лейсал макту анника антамдахум дейт. Сенин мойнуңдагы жүктөлгөн нерсе аларды макташ эмес дейт да. Аларда жок нерсени мактабай эле кой. Аутусни алейхим жобо аларды мактап жактап, чегине чыгарып алат. Ал матлу анника таду алейхим бис салах дейт. Сенден талап кылган нерсе аларга жакшылык каалап дуа кылып кой. Жана аларга туура жолду сурап кой. Ал антаду алейхим бис салах ва истиқама хидая. Жакшы жолду сурап кой. Мына ошол сенден талап кылуучу нерсе дейт. ولهذا كان فضيل بن عياض جنا ошол себептен Фудайл ибн Ияд деген чоң табиин киши болгон, Алла ал кишиге ырайым берсин, мындай деп айткан экен да: "Лау алимту анна ли да'ватан мустажабатан асрафтуха ли султан" дейт. Ошол киши мындай деп айткан: "Эгерде менин дейт, ошо бир дуам болсо дейт да, кабыл боло турган дуам болсо, же болсо ошо мен дуаларымдын арасынан ошо кабыл боло турган дуамды билген болсом дейт, мен ошо мусулмандын башчысына жумшамакмын" деп да. Анткени дейт,
ошол шейхтин түшүндүрөт. Хада ми фикх рахимахуллах. Бул ушу алымдар айткан сөз дейт, бул кишинин дейт өтө фикх илимин түшүнгөнү менен жана өтө илимдүү, акылдуу экенин билдирип турат дейт. Янна салахал муслимин би салахал султан. Анткени дейт, ошо мусулмандын башчылыгы оңголгон болсо, жалпы мусулмандар да оңолот дейт. Фамина насихат ле антадулахум. Жана ошол себептен ошо мусулмандарга башчыларына биз насихат кыла десек, аларга жакшы дуа кылыш керек дейт. Андан кийин шейх сөзүн улайлап мындай айтат: "Вакат самиат анна бa'дал мутаалимин якул ад-ду'a лахум мин нифак ау якул хада юбарру ма хум алейхи мин хата" дейт. Мен кээ бир ошо илимсиз бирок илимдүүмүн деп жүргөндөрдү уктум дейт. Мындай деп айтышат дейт. Өзлөрүнүн илими жок, бирок өзлөрүнүн илимдүү деп көрсөтүшөт дейт. Мындай деп айтышкан уктум дейт да. Ад-ду'a лахум мин нифак ау якул хада юбарру ма хум алейхи мин хата. Кээ бирөөсү ушинтип айтышат дейт да. Илимсиздер же өзлөрүнүн илимдүүмүн деп көрсөткөндөр. Биз эгерде мусулмандын башчыларына дуа кылсак, эки жүздүүлүктөрүн болуп саналат деп ушундай ката сөздөр айтышат дейт да. Алардын катасы болуп атса, кетирип атса, биз аларга жакшы дуа кылабыз деп айтат дейт да. Эгерде сен аларга дуа кылсаң, сен ошо мунафыктардын катарына кирип каласың деп айтышат дейт. Кээ бирөөсү мындай деп айтат: эгерде сен аларга дуа кылган болсоң, алардын ошо каталарын туура деп эсептеп атасың деген маани чыгып калат деп айтып атат да. Аларга мындай жооп айтабыз дейт. Жооп айтабыз дейт. Якулу лаху анта иннама тад'у бис-салах ва истиқама. Аларга мындай жооп айтабыз. Сен дейт аларга дуа кылганда ошо аларга Алла Таала туура жол көрсөт, жакшылыктарды бер деп дуа кылып атабыз. Аларга биз жамандыгын жок, каталарын көбөйт деген жокпуз. Ошон үчүн биз аларга дуа кылганда жакшылыкты гана тилеп, алардын ошо каталарынын азайышына көмөк көрсөтүп, жакшылыкты гана тилейбиз да, башка нерсени каалабыз. Жана ошондой вайкулу баадум айдын, жана кээ бирөөсү дагы ушинтип айтышат: "Инна дуа лахум минал мудахана." Аларга дуа кылсаң, алардын ушул кемчиликтерин жашырып, жакшылыктарын алдыга чыгарган сыяктуу болуп калат. Туураны чындыкты айтпаган сыяктуу болуп калат дейт. Хада лам юрайт ан салаф дейт. Бул салафтардан, бизде мурунку өткөн аалымдардан мындай ыкмам, мындай жол келген эмес деп айтышат дейт. Ага мындай жооп кайтарабыз дейт. Накулу лаху инна насих ли'аммати муслим a'зам дуа лахум бис-салах дейт. Мусулмандардын башларына насихат кылуунун эң улугу, эң жакшысы бул аларга жакшылык тилеп дуа кылуу. Вакад варада ан салаф аннахум кану яд'уна ля улатухум дейт. Мурунку салафтардан, мурунку сахабалардан, андан кийин табигинден көптөгөн риваяттар келген. Алардын ошо мусулман башларына дуа кылыштары көп келген. Хатта аннахум насва аннаху юду алахум мин хутубил жумаа ва аят. Керек болсо алар дейт ошо ачык айкын айтып кетишкен дейт. Ошо мусулмандардын башларына ошо жуманын хутбаларында жана айт күндөрү аларга ачык айкын дуа кылышат деп айтып кетишкен. Фада амрун ма'руф индал умма. Бул иштет мындай ишеним баардык жалпы үммөттөргө эле белгилүү. Ола юнкиру илля жахил. Мындай нерсени илимсиз эле бирөө кайтарбаса, аны эч ким кайтарат. Аунун калби кыллен хак. Жана ошондой эле мындай нерсени кимдегин жүрөгүндө шеги бар, жүрөгүндө кексек каттаган эле же жаман ниеттеги адамдар эле кайтарбаса, мындай нерсени эч ким кайтара албайт. Мунун баары тең мусулмандарга белгилүү нерселер деп айтып атат да. Мына көрүңүздөр, ошол шейх мусулмандардын башларына кандай насихат кылууну бизге жеткирип кетти да. Мусулман болгондон кийин ошол хадиске амал кылып жана хадисти түшүндүргөн бизге аалымдардын сөздөрүн карманып, ошол мусулмандардын башларына ушундай мамиле кылыш керек да. Алардын ошо кемчилигин айтканда, каталарын айтканда өзүнүн жолу менен, өзүнүн ыкмасы менен айтыш керек да. Кемчилигин айтса, катасын айтат десе, телевизор, радиодон же жалпы элдин астында сөзсүз газеталарда жамандап, алардын айыбын ачкан, бул исламдагы жакшы иштерден болуп саналат. Балким исламга каршы келе турган иш. Мына бул хадистин баяндамасы ушундай. Андан кийин кийинки хадис көтөрүлөт.